Табият менен таттуу мамиледе бол. Бул чыгарылышты ошондой атагым келди. Анткени жараткан Аллах Таала, Кудайым, биздин жоопсуз суроолорубузга жаратылыш аркылуу, өсүмдүктөр, жаныбарлар, ошол табият аркылуу көрсө жооп берип коюптур да. Болгону биз көзүбүздү чоңураак ачып, сезип, угуп, ошол нерсени аңдай билишибиз керек экен. Ага бир мисал азыр сиздерге көрсөтүп эле айтып бергим келип атат. Мынакей. Бул менин эшигимдин алдына эккен. Өзүм ушул бышса жейин деп, кыздарым жесин деп эккен кулпунай. Бул жакта помидор, башка дагы жемиштер бар. Негизинен бул нерсе менен эмне айткым келди. Мына карасам, түбү чөп басып кетиптир. Демек мен кулпунай жакшы мөмө бериш үчүн чөптөрүн жуушум керек. Жакшы маани берип, ушул дидимди, бүт бардык дидимди ушуга каратышым керек да. Эми дагы бир мисал караңыз. Могул жерде чирегендери жатат, мына түшүп калыптыр чирегендери. Буну менен мен эмнени айткым келди. Бул караңыз, сизге карата айтылган жаман пикир, кайгы, сиз көтөрүп жүргөн, жүрөгүңүзгө сактап жүргөн таарыныч, кечире албастык, жек көрүү, ичи тардык, көрө албастык, иши кылса бардык негатив оюңузга, жүрөгүңүздүн түпкөрүнө кирип алган жамандык. Эми биз ушуларды улам топтоп алып, же болбосо ошол башка бирөөдөгү негатив, жаман жактарын көрүп, ал нерсени биз өзүбүзгө топтой берели. Мына бул жака мен топтой берейин. Ушундай нерселерди биз мына топтой берсек, мусурлар мына караңыз. Сиздин мээңиз, сиздин жан дүйнөңүз, сиздин жүрөгүңүз кандай абалга келет эми көрүңүзчү. Демек бизге могул таарыныч, могул кайгы капа, могул көрө албастык, могул ич тардык, ушулардын баары керекпи? Же тескерисинче бизге момундай болгон жакшылык кылуу, сүйүү, ошол жакшылыкты бөлүшүү, келечекке карап умтулуу, мына билим алуу керекпи? Кайсыл бири керек? Жакшылап бир тыянак чыгаралы. Эми ушул нерсе эгерде сизге жакшылык керек болгон болсо, сүйүү керек болгон болсо, мээрим керек болгон болсо, демек анын түбүндөгү мына кайгы капаларды эмне кылышыбыз керек? Тазалашыбыз керек. Мынтип жакшыларын калтырып, жамандарын алып салышыбыз керек. Мусурларды жүрөгүбүздөн чыгарышыбыз керек. Ошондо гана сиздин кылып жаткан ишиңиздин баары оң болот. Жүрөгүңүз таза болсо, мээңиз таза болсо, чарчабайсыз. Мына достор, эмнени айткым келгенин өзүңүз аңдап, билип, түшүндүңүз окшойт. Биз качан гана ошол жүрөгүбүзгө сактап жүргөн жамандыкты, көрө албастыкты алып салганда, биздин жашообуз ошондой тазалана баштайт. Сиздин айланаңызга ошондой таза, жакшы адамдар чогула баштайт. Чириген нерсени, жамандыкты биз жүрөгүбүзгө алып жүрөбүзбү? Айланабызга бүт ошондой адамдар чогултабыз. Ийгилик, бул мендеги кыскача түшүнүк, мендеги ой болду. Сиздин ой пикириңизди күтөм. Балким комментарий бөлүмүнө жакшы ой пикирлер, же мен туура эмес сүйлөсөм, туура эмес сүйлөдүң Азамат деп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, жакшылык каалайм, оомат сиздер менен болсун. Бекерчиликте бекер иш ушундай видео тартып сиздерге сунуштоону туура көрдүм. Бүгүн дем алыш. Мен ойлойм, дем алыш күнүңүздөр жакшы жыйынтыкталды, жакшы болду деп.